Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбызга кайрадан кош келиңиздер. Лайк басып, катылганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеодо биздин Neostyle компаниясынын дагы бир чакан үй проектиси жөнүндө маалымат беребиз. Анда эмесе баштайбыз. Сиздин назарыңыздагы үй проект боюнча Таш-Мойнок айылында жайгашкан. Жердин өлчөмү 478 квадраттык метр, ошондо 5 соткага жакын болот. Ал эми үйдүн узун туурасы 11ге 10,5 метр болуп, болжому менен ички аянты 100 квадраттык метрди түзөт. Үй өзү бир кабат жана анын астыңкы цоколь аттуу кабаты дагы жок. Бул проекти биздин архитектор үйдүн ээсинин каалоосу менен европалык же райт стилинде иштеп чыккан. Аны өзүңүздөр үйдүн тышкы жасалголосунан, өң тарабындагы жабдыгынан, тиректердин декоративдүү элементтеринен белгилей алсаңыздар болот. Жасалголорунан баштасак, үйдүн сыртына чаптала турган материалдын көбү атайын имараттардын сыртын жабыла турган жумшак материалдардан жасалган такта же башкача айтканда фасадная плиткадан жасалат. Фундаменти болсо кара боз түстөгү гранит же керамограниттен жасалат. Ал эми чатырдын үстү боз өңүндөгү гибкая кровля же жумшак толдон чатыр үчүн жасалган такталар менен жабылмакчы. Үйдүн террасасынын коргоочу тирекчелери жыгачтан кооздолуп жасалууда. Бул проекттин ээси негизи үйдүн короосуна дагы көңүл бурулуусун каалап, ал жерге архитекторубуз өзгөчө бир тегерек отуруучу жай сунуштаган. Ичине өтсөк, өзүңүздөр көргөндөй эле план боюнча бөлмөлөрдүн жайгашканы татаал эмес, түшүнүктүү. Тамбурдан өтүп кичине холлуна кирсек, ал жерден бардык бөлмөлөрүнө өтөрүздү көрсөк болот. Алар иш бөлмөсү, жата турган бөлмөсү, даараткана, зал жана тамак жасап иччү жай. Айтмакчы, бул эки бөлмөнүн ортосунда өзүнчө дагы эшиги бар. Акыркы бөлмөдөн террасага да чыксак болот. Террасадан болсо от жагып, үйдү жылытуу бөлмөсүнө өтө алабыз. Сиз билгендей, ал бөлмөдө үйдүн башка инфраструктура түйүндөрү дагы орун алат. Бул проектте архитектор мүмкүнчүлүк болушунча үйдүн бөлмөлөрүн кененирээк кылып, жата турган жана көбүрөөк колдоно турган бөлмөлөрүн ачыгыраак кылганга аракеттенгени көрүнүүдө. Өзүңүздөр байкагандай эле, үйдүн ар бир бөлмөсү чоң жана колдонгонго абдан ыңгайлуу деп айтсак болот. Ашыкча эч нерсе жок. Үйдүн өң тарабы менен чатырдагы колдонулган материалдар жана сырттагы очоккана менен унаа кое турган жеринин жасалголорунун бири-бирине жарашып, жалпы үйгө өтө сапаттуу көрүп берет. Демек, бул проектти ийгиликтүү иштелип чыккан деп эсептесек болот. Эгерде сизге ушул сыяктуу эле чакан, бирок ошол эле заманда кенен жана туура чийилген проект керек болсо, биздин Neostyle компаниясына түз чалып же соц тармактар аркылуу кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе лайк басып, катылганды унутпаңыздар.